Акыркы жылдары Чүй облусунда да бир нече социалдык объектилер курулуп пайдаланууга бериле баштады. Айрыкча жаңы салынган бала бакчалар менен мектептердин ишке кириши тубандагы түйшүктү кыйла жеңилдетти. Арасында кайсыл бир себептерден улам курулушу кечеңдеп бүтпөй тургандар да бар экен. Маселен, Сокулук районундагы Жаңы Пахта айыл аймагынын Западная айылындагы мектептин пайдубалы көтөрүлгөн боюнча көп жылдар бою токтоп турат дешет жергиликтүүлөр. Анын курулушу айыл тургундары үчүн өтө зарыл болууда. Мына биз азыр Жаңы Пахта айыл аймагындагы Западная айылындагы курулушу токтоп калган мектепте турабыз. Бул мектеп 2016 жылы Чүй капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 32 миллион сом каражат бөлүнүп, курулушу башталган. Бул курулушту алып баруу үчүн атайын тендер жарыяланып, анда утуп алган фирманын жетекчиси каза болуп калган. Андан соң бул мектеп көйгөйү башталган. Бул айылдын окуучулары кошуна Жаңы Жер айылындагы мектепке барышат. Анткени менен ал жакта 850 орунга ылайыкталган билим алуу жайында 2,5 миң окуучу окуйт. Кеч калат, суук, ысык дегендей балдар кыйналат. Бул жерде эмес, жакынкы жерде Нарботок коюнушу бар. Ал жерден балдар барышат. МТФ айылы бар, ал жактан балдар келишет. Көрдүңөр, кансыз жерге келип канчалаган материалдар кетти. Эми бул аяктап койсо деле болгудай өкмөт. Бул айылда Жаңы Жер орто мектебинин башталгыч класстар бөлүмү бар. Андагы шарттар кейиштүү абалда. Эски барак тибиндеги үйлөрдү класс бөлмөлөрү кылып жасап алышкан. Бул жерде мешке от жагышат. Бөлмөлөр туюк желденбегендиктен ным тартып, окуучулар ооруп калышат экен. Жеткинчектердин билим алуусу кыйын абалда. У нас нет нормального отопления, у нас есть... Кыш мезгилинде аба ырайы катуу суук болгондо балдар жылынуу үчүн мешке абдан жакын барып турушат. Кээде балдардын курткалары күйүп кеткен учурлар да болгон. Бул албетте бизди абдан тынчсыздандырат. Мындан тышкары мектептеги эмеректердин абалы начар. Столдор менен отургучтар эскирип калган. Көпчүлүгүндө бурамалары жок. Айрым отургучтардын жөлөңгүчтөрү сынып калган. Балдар ушундай шартта окууга мажбур болуп жатышат. Кичинекей бөлмөлөрдө 30дай окуучу 3төн отурушат. Кошуна айылдык менен бириккенде 116 бала 3 сменге бөлүнүп окуйт. Мен бул мектепке иштеп келген жылдары 1000ден гана ашат болчу, окуучулардын саны азыр 2000ден ашып кеткен да. Бул мектептин жарымы үй, ал жакта адамдар жашайт. Бул үйдүн жарымын гана мектеп кылып алганбыз да. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул эски үй, дубалдары мындай урап түшө берет. Балдар тар болгондуктан 3төн отурушат, жазууда кыйналышат. Биз жаңы мектепке баргыбыз келет. Бирок класс тар болот, 3төн отурабыз. Жазганды жакшы жаза албайбыз, кыйналып жазабыз. Сулуу жаза албайбыз. Спорт зал жок. Спорт зал жок, парталар сынык. Мектептеги орундардын жетишсиздиги, 8 километр аралыкка чейин барып келип окуган балдардын кыйналганы, мурунку замандагыдай билим алуу шарттары айыл тургундары үчүн чоң көйгөй болуп келет. Негизи биздики жергиликтүү айыл өкмөт, жергиликтүү кеңештин айыл өкмөттүн бюджети биз аз акчабыз да, жетпейт да. Могу жаңы мектеп курууга биздин каражатыбыз жетпейт. Биз ошо республиканын деңгээлине кайрылып атабыз. 2025 жылга акча бөлүндү, карап беребиз депчи. Бирок мынакей 26 жылга чейин карала элек да еще. Көп окуучулар ушу кыйынчылыкта Жаңы Жер орто мектебине келип окуп атабыз. Мисалы Ак Жар айылынын окуучуларын абдан кыйынчылыкта. Саат 1:30 окушат, кечки саат 6-да барып үйлөргө барышат. Западная айылындагы бул мектептин курулушун Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгы баштап жүргүзгөн. 2016 жылы алар менен Кербен жол Чакан курулуш компаниясы келишим түзүп, анын суммасы 35 миллион 788 миң сомду түзгөн. Компания 150 орунду мектепти бүткөрмөк. Бирок ал токтоп калган. 2017 жылы ошол келишимге ылайык 10 миллион сом акча подряд уюмга которулуп берилген. Анын ичинен 6 миллион 156 миңдик объемун, жумушун биздин капиталдык курулуш башкармалыгы кабыл алган. Аларга фундаменти пайдубалы, анан кийин кирпич менен тургузулган
зданиянын немесин кабыл алганда объемун. Бирок кийинки андан кийин көпкө чейин подряд уюм жумушун токтотуп койгон, аткарбай. Андан сырткары алар өзү капиталдык курулуш башкармалыгы менен макулдашпай туруп субподрядка монострой деген чакан ишканасын келишим түзүп ошолорго акча каражатын өткөрүп беришкен. Бирок жумуш аткарылган эмес. Ошентип 2018-19 жылдары жумушту улантууга аракет көрүлгөнү менен тыянак чыккан эмес. Ошол Кербен жол курулуш чакан ишканасынын ээси, ошонун директору Искендерев деген жаран 18-жылы каза болуп калган. Кийинки немесинде бул чакан ишканага Калчаева деген директор болуп шайланган. Ошол кишилер аркылуу кайрадан жумушту аткарганга аракет көрүлгөн. Эч анда майнап чыкпагандан кийин капиталдык курулуш башкармалыгы бул объекти боюнча өзүнүн арызын Чүй областык прокуратурасына жолдогон. Чара көрүү боюнча Чүй областык прокуратурасы бүгүнкү күндө Сокулук прокуратурасына ушуну дыкат изилдеп чыгып, ушуга чара көрүү боюнча тапшырма берилген. Бүгүнкү күндө Сокулук прокуратурасы тарабынан текшерүү иштери жүрүп атат. Чүй облусунда бала бакчанын жетишсиздиги ата-энелер үчүн чоң көйгөй. Аламүдүн районунун Каражыгач айылынын бөбөктөрү учурда бала бакчага муктаж. Анткени Бектоо айылындагы атайын түзүлгөн долбоор токтоп калган. Каражыгач айыл аймагынын Бектоо айылында азыркыга чейин бир дагы бала бакча жок. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, бул 2 кабаттуу бала бакча 110 орунга эсептелип, анын курулушу 2013-жылы эле башталган. Бул белгилүү бир себептерге байланыштуу 2018-жылы токтогон. Ал эми 2025-жылы болсо мамлекет тарабынан дагы 5 миллион сом бөлүнгөн. Бирок бул бала бакча азыркыга чейин бүтпөй турат. 2 кабаттуу бул бала бакчаны отдел ичник жоопкерчилиги чектелген ишканасы курулуш монтаждык жумуштарын жана бардык чыгымдарды 32 миллион сомго баалаган. Бирок бул ишкананын жетекчиси 2018-жылы каза болуп калып, курулушу токтотулган. Кийин 2025-жылы республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Бирок тергөө иштери бүтпөгөндүгүнө байланыштуу токтоп турат. Бул боюнча айыл аймактын жооптуу адамдарына кайрылганыбызда булар да айтып беришти. Дайнек Александровна белгисиз болуп калды да, анткени ал киши өзүн кол салды, ушундай мааниде каза болду. Эми чындыгын аны биз билбейт экенбиз, эмне болуп каза болгонун. Ушундай мааниде каза болуп, анан иши сотко каралып эле ошо боюнча, анткени иши өтөге акчалары өкмөт тарабынан 19 миллион бөлүнүп, бизден кылынган иштер 13 миллион эле кылынып, орто жолдо 6 миллион жок болуп калганына байланыштуу дагы ушул укук коргоо органдарында тергөө иштери жүрүп жатат. Биз аракеттер кылып эле келатабыз. Айыл өкмөтү тарабынан каттарды тиешелүү органдарга жиберип аттык. Ар кандай жоопторду алып аттык. Бизди дагы ушу укук коргоо органдары чакырып сурап аткан убактар болду. Эмне себептен токтоп турду, эмне себептен каза болуп калды деп, ошонун баарын. Анан ушу могу курултай башталгандан бери, биринчи курултай болобу, экинчи, үчүнчү, мына быйылкы 4-чү элдик курултайга дагы наказ кылып, ушул биздин биринчи эң көйгөйлүү суроолорубуздун, маселелерибиздин бири болуп, ушу бала бакчаны иштетүү, улантуу, курулуш иштерин. Ошо эми азыр чыдамсыздык менен күтүп атабыз, ушу иштер башталат деп. Каражыгач айыл аймагында жалпысынан 6 миңге жакын калк жашайт. Анын 3 миңи Бектоо айылында. Калктын санын алып караганда жеткинчектер 250 жана 150 орундук бала бакчага батышпайт. Мындан улам 200 бала кезекте тургандыгын билдиришүүдө. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.